Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин ок өтпөс кымбат баалуу унаалары 3-чү жолу аукционго коюлуп, бирок сатылган жок. Баштапкы суммасы 1 миллиондон 18 миллион сомго чейин бааланган унаалардын азырынча кардары жок болууда. Кызык жагдай, биринчи жана экинчи жолу аукционго коюуда 6 унаа болгон болсо, 3-чү жолкусунда 4 гана унаа коюлган. Ага мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги 2 унаа мамлекеттик органдарга берилди деп түшүндүрмө берген. Таасирдүү бизнесмен алышы мүмкүн. Бирок алгандан кийин ал криминалдын машинеси канча бир күндөн кийин дагалар жандана турган болсо, аны менен эсептешип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө машинени алыш оңой, любой өлкөгө барып, каалаган машинеңди алып келе берсең болот. Буну эме чындыгында жанагы кайрадан эле мамлекеттик немеге өткөзүп, андан кийин мамлекеттик ишканага, президенттик башкармалыгына же болбосо жанагы мамлекеттик президенттин иш башкармалыгынын балансына өткөзүп эле ошол же жогорку кеңешке же өкмөткө же президенттик администрацияга пайдаланыш керек. Анткени менен УКМК бул маалыматты четке кагып, Кримтөбөлдүн унаасы берилбегенин билдирди. УКМКнын балансында өзүнүн жетиштүү сандагы унаалары бар экендигин белгилеген атайын кызматтын басма сөз катчысы жалган маалыматка ишенбөөгө чакырган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул боюнча расмий билдирүү жасай элек. Калган көптөгөн машиналары биз үйүнөн алып чыгып атабыз, офистерден алып чыгып атабыз, подвалдардан алып чыгып атабыз, жанагы пансионаттардан алып келип атабыз. Кээ бирлеринин документтери жок. Так, көпчүлүгүн жаап, мындай таштап коюп качып кетип калышкан. Эреже боюнча мүлктү конфискациялоо, аны сатуу процесстери соттун чечими менен ишке ашырылышы керек. Ал эми мүлк аукционго коюлуп сатылбай калган учурда улут таштырганда дагы соттун чечими менен баары ачык болушу зарыл. Кымбат унааны тейлөө дагы кымбат болот. Ошондуктан серепчилер унааларды аукцион аркылуу сатып, каражатын мамлекеттин бюджетине өткөрүү жолун туура деп эсептешет. Ошон үчүн аукционго коюлганда сатылбаса эгерде, аны мен ойлойм жөн эле анонимдүү түрдө сатып туруп, бирок акчасы мына ээси сатып алган адам дайынсыз, аты жөнү айтылбайт, жана коопсуздугун эске алып же манчага сатып алды, адан түшкөн акча мына, муну биз мамлекеттин могул жетпей аткан жагына жумшадык деп койсо жакшы болобу дейм да. Көбүнчө криминал авторитеттердин бай жөнөкөй деле адамдыкын алардын дагы мындай гуманизмдин принциби менен караганда, ал криминал болобу, жөнөкөй эле бизнесменби, жөнөкөй эле адамбы, мыйзам бузуп байыган болсо, ал мал мүлкүн мамлекетке берип атканда анын өлө ичи ооруйт да. Аксакал айткандайчы, парламент айткандай, анын аябай ичи орунду да. Көлбаевдин жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдери камакка алынган. Анын ичинде коттедждер, кымбат баалуу клубдук үйлөр, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар жана асыл тукум жылкылар, аңчылык жерлер, 60тан ашык люкс автоунаа, зер буюмдары жана башкалар бар. Социалдык тармактар аркылуу тизмесин тизип туруп, мисалы акыркы Камчы Көлбаевден канча мүлк алынды, Райым Матраимовдон канча мүлк алынды, мисалы Бакиевдерден, Акаевден дегендей, Атамбаевден дегендей тизмелерин тизип, бааларын тушуна жазып, анын мынчасы мамлекетке кетти, мынчасын бияка жумшадык, мынчасы толук алынып бүтө элек, мынчасы аукционго коюлду, эл алып атат, же эл албай атат деп туруп, тизмелеп туруп, жанагы реклама катары телеканалдардан деле, УТРКдан деле чыгып атпайбы? Программалардын ортосундачы ошондойго чыгарып койсо болот. Кудай берген толтура социалдык тармактар бар, ошол жерге чыгарып койсо болот. Белгилей кетсек, Камчы Көлбаев мүлктөрү мамлекетке өткөрүлгөн биринчи кылмышкер эмес. Казынага кайтарылган ири байлыктарга токтоло турган болсок, буга чейин июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сот аркылуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объектинин баары мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Бакиевдерге жана алардын жакындарына таандык делген 47 объекти улутташтырылганы белгилүү. АКШга качып кеткен жогорку кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевдин соттун чечими менен 1 миллиард 852 миллиондук байлыктары мамлекеттин карамагына өткөн. Улутташтырылган мүлктөрдүн жоопкерчилиги мамлекеттик мүлк агенттигине жүктөлөт.
Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.